Мен Касымалиев Адылбек Алешевич, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациясынын жетекчисинин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Урматтуу жаңы шайланган мырзалар, Адылбек Алешевич, Данияр Жолдошевич, Бакыт Төлөмүшевич, сиздердин ишиңиздерге жеке өзүмдүн атынан жана жалпы жогорку кеңештин атынан ийгилик каалайбыз. Бул сиздер үчүн чоң аванс, ишеним, чоң жоопкерчилик. Өзүңүздөр билесиздер, мурдагы Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбекович парламент менен иштөөнүн жаңы үлгүсүн, жаңы ыкмасын көрсөтүп кетти. Абдан жакшы иш болду. Акылбек Усенбековичтин дээрлик ошол эле команда отурасыздар, ошону улантыш керек. Акылбек Усенбекович эми баарыңыздар билесиздер, ал киши мына башка кызматка кеткенине байланыштуу кызматынан бошотулду. Андыктан ал кишинин дагы ишине ийгиликтерди каалап коелу. Жакшы иштештик. Акылбек Усенбекович да Кыргыздын мыкты иштемчил, тажрыйбалуу мамлекеттик ишмери, 3 жолу каржы министри болгон, 3 жолу депутат болгон, балким дагы 3 жолу кабинет министринин төрагасы болуп калышы ажап эмес. Андыктан ал кишинин да ден соолугун каалап, иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы Министрлер Кабинетинин төрагасы сизге чоң жоопкерчилик жүктөлдү. Сиз дагы парламент менен тыгыз иш алып барууңузга тилектешпиз. Сөз Адылбек Алешевичте. Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар, бизге чоң ишеним көрсөткөндүгү үчүн биринчиден биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, экинчиден мына азыр колдоп бердиңиздер, сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ушул бийик ишеничти таза ак ниеттүүлүктө жана чоң жоопкерчиликте аткарууга даярбыз. Нурланбек Тургунбекович, жана айтып кеттиңиз, парламент менен буга чейин кандай иш алып барсак, мындан ары дагы ошол эле багытта иш алып барабыз. Себеби биздин максатыбыз бир, мен жана да айтып кеттим да, биздин мамлекетибиз өсүп, өнүгүп, чоң мындай өнүккөн мамлекеттердин катарына кириш үчүн биз чогуу иштесек ошондо гана жетишебиз. Чоң рахмат сиздерге.